Урматтуу мекендештер, мен азыр Жогорку Кеңештин имаратында бүгүн бир өзгөчө күн деп айткым келет. Анткени ушул жаңы конуштар Бишкектин карамагына кошулган жаңы конуштардын окуучуларын атайын чакырдым. Анткени өзүңүздөр билгендей бул Жогорку Кеңештин имараты Кыргызстандын жүрөгү деп айтсак болот. Бул жерде ошол ар бир жарандын көйгөйү, ар бир адамдын түйшүгү, жалпы эле Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы, жалпы мамлекеттик башкаруу системасы дал ушул тарыхый имараттын ичинде талкууланат, ушул жерден чечимдер кабыл алынат, ушул жерде чоң бир өнүгүүнүн эң негизги кадамдары ташталат десек болот. Бүгүн ушул Ак Жар, Нуркожо ата жана Адилет конушунун окуучуларын, эң жакшы окуучуларын баарысын топтоп бир экскурсияга кылдырып берейин деп атам. Бул жаңы конуштун окуучуларына чоң дем күч болот деп ойлойм. Анткени баарыңыздар билесиздер, бул жерде келгенде адамдардын кыялы, мен дагы ушу өлкөмө пайдалуу инсан болуп чоңоем деген булардын максаты пайда болот деген үмүттөмүн. Окуучулар да келип калды. Өзүңүздөр билгендей, азыр бул Жогорку Кеңештин имаратында жалпы ушул тааныштыруу иштерин көргөзөбүз, жыйындар залын алып барам. Баарысын алдыда көрөсүздөр. Балдарга ошо Жогорку Кеңештеги кандай жайланышканы, биринчиден ичи кандай адамдар иштейт бул жерде, анан кийин булар быйыл бүтүрүүчү да, ошого бул стимул болсун деп кичине Жогорку Кеңеш менен тааныштырган алып келдик. Ушул балдарга стимул болгондугу үчүн ушундай уюштуруучуларга рахмат, мектептерге көңүл буруп атканына рахмат. Сиздер менен ушул Кыргыз Республикасынын эң жүрөгү, чок ортосу, так борбору, тарыхый имараттын ичинде учурашып атканыбызга өтө кубанычтабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бул Ак Жар конушу, Нуркожо ата конушу жана Адилет конушунда мектеп жок. Анан ушул сиздер Бишкектин ар кайсы мектептерине барып, билим алып, өзүңүздөрдүн ушул билимге болгон, окууга болгон кызыгууңуздарды жоготпой, ушул канчалык жол тыгыны болбосун, канчалык транспорттук түйшүк болбосун, эрте менен эрте туруп, кечинде кеч жетип чыдап келатасыздар. Ошол жаңы конуштарда өзгөчө мектеби жок жаңы конуштардын мыкты окуган окуучуларын ушул тарыхый имаратка алып келип, ошол жерден бир жакшы кыял, максат, жакшы мүдөөсү коюлса, мен дагы өлкөмө, мамлекетиме татыктуу бир кадр болуп чоңойсом деп кыялдансын, максат койсун, жана эртең ушул жерге келип элге, мекенге кызмат кыла турган уул кыздардан болсун деген илгери үмүт, изги тилек менен сиздерди чакырдым. Азыр биз бул жер эң алдыңкы этажы, биринчи кабатында турабыз. Бул жерде ушул борбордук эшиги бул жакта, күнчыгыш тарабы, бул жакта парламенттен ушул тарыхый музейлери деп айтсак болот. Азыр кенен таанышасыздар. Кыргызстанда билесиздер, бийликтин 3 бутагы болсо, ошонун бирөөсү, эң маанилүүсү ушул имаратта жайгашкан. Азыр үстүндө жыйындар болуп атат. Бүгүн өкмөттүк күн. Өкмөттүн өкүлдөрү менен ушу Бишкек шаарындагы транспорт көйгөйү, Бишкек шаарындагы, Кыргызстандагы ушул түтүн маселеси, андан сырткары тамак аш коопсуздугу сыяктуу бир топ маселелерди бүгүн азыр талкуулап атабыз. Азыр сөзгө жазылып койгонмун, ошол жакта сөз сүйлөйм. Андан кийин ошол үстүнкү кабатта 5-чи кабаттан чыгып парламенттин ишин көрсөңүздөр болот. Ошол жерде депутаттар кандай иштейт экен, өкмөт өкүлдөрү кандай жүрөт экен бул жерде деп ушул жерден да көрөсүздөр.
окууга тапшыргыла, жогорку билим сөзсүз алгыла. Анан жолуңар ачылат силердинчи. Бул сөзсүз түрдө катышышыңар керек. Контракт болсо дагы, иштеп болсо дагы өзүңөр параллелдүү окуганга аракет кылгыла. Анткени чоң бир силердин азыр конкуренция аябай күчтүү силердин поколенияда, өзгөчө азыр жаштарда. Анан бул тармакта окугандар гана мындай бир жашоодо результат кылат, жашоодо ийгиликтүү адам болот. Бул Самат Бектурович деген агаңар болот. Экономика министринин орун басары болгон, туризм департаментинин директору болгон, аябай активдүү, аябай энергичный жигит. Анан азыр жогорку кеңеште өкмөттүн өкүлдөрүн аппаратта бизге камсыздап берген жигит ушул. Бул жерден саясий жолум, саясий кадамдарым ушул журналистика аркылуу барууну кааладым. Манан ошого ылайыктуу мен журналистиканын акысын бердим. Элге мыкты журналист катары кызмат кылдым. Азыр бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар. Көзүңүздөр жетип атабы? Бул жакта мэриянын өкүлдөрү отурат. Анан тээ жакта өкмөттүн өкүлү. Максатыңар ишке ашат. Эгер ошого ишенсеңер. Ишенип максат коюш керек. Баягы айтып атпайбы, Ак Жар конушунда мектеп жок депчи, анан кийин канча саат жол жүрүп барасыз? 40 мүнөттөй окуп. 41 саат. Эки эле маршруткалар 288 деген, аларда мындай график менен жүрүшөт. Эртең менен жетишпей каласың, персутка менен барасың да, ал убакыт менен жүрөт. Жетишсең ошого отуруп эле кетесиң. Автобус деген ал конушка кирбейт. Жол жеке центральныйга чыгышат үйдөн. Анан ошого отурушат да. Жалгыз 288, 130 линиясынан эки эле маршрутканы бөлүп берген. Азыр эме президенттин приказы менен маршруткаларды жойбоду беле. 130ду Коюнга чейин эле жүргүзгөн да бизде. Анан ошодон эки эле маршрутканы бул мектепке бөлүп берген да. Ошо менен катташат булар. Анан эң негизги көйгөй бизде мектеп жоктугунан дагы ошо балдарыбыздын жолдун начардыгынан баткак кечип, еще маршрутка жоктугунан такси жүргүзүп койгон. Ак Жардын башына чейин келишет эптепчи, башка маршруткалар менен келишет да, Ак Жардан бери такси менен келген учурлары бар да көбүнчө. Анан кечкисин 87-мектепке, 94-мектепке атайын маршруткалар менен сүйлөшүп койгонбуз. Кечкисин балдар начальник класстар түштөн окуйт да. Ошолорду түштөн кийин караңгыда калып калбасын деп 3 маршрутка барып кечкисин балдарды алып келет. Ушул жерде эртең менен саат 8-де келебиз. Түндө кетебиз. Ушул жерден министрликтин өкүлдөрү менен, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, жалпы шаардын бийлигинин өкүлдөрү менен чакырып сүйлөшүп, маселелерди карайбыз. Мыйзам долбоорлорун ушул жерде окуйбуз. Мына жогорку кеңештин регламенти даярданабыз ар бир отурумда.